Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Бул Кытайды крышевать этип ким отурат биякта Кыргызстанда? 3 жылдан бери соттун чечимин аткарбай, жогорку соттун чечимине бүт кыргыздар баш ийет. Эмне үчүн бир Кытай ишкер баш ийбеш керек? Мен ошо элдин үнүнү жеткирем деп ушул Кытайга. Ошол себептен мен иштен кеттим. Андан сырткары Кызылкия шаарынын жашоочулары бир топ арыз менен кайрылган. Кызылкиянын мэриясында кайрылган. Мына жерде ЮКЦга ташыган көмүрдү шаардын ортосу менен ташып атат деп. Барып текшерсем чындап эле ошондой экен. Барып текшерсем кен байлыктары жабык экен. Договор түзгөн кытайский фирма менен өзгөндө жайгашкан. Баасын текшерсем баасы асманда экен, айырмасы. Пайдасын чөндөгүнө салып отурат мыякта. А мына жерде биздин кыргыздар чаң жутуп жүрөт. Мурунку директордун досу бул. Демек ошол коррупцияны бүгүнгө чейин булар гүлдөтүп отурушат. Бул ачыктан ачык эле айтып коеюн сиздерге. Бул жакта жүздөгөн миллион салыктар жатат. Бул салык элдики. Бул мугалимдердин айлыгы, врачтардын айлыгы. Баса белгилеп кетейин. Бул ишкер жумуштан мени бошоткондо ачык эле айткан. Каалаган жериңе барып арызыңды жаз депчи. Менде ошончо доллар акчам бар. Силерди кыргыздарды барыңар сатып алам депчи. Ошол сөзүнөн мен дагы дело принципи турам мыякта. Бул Кытай ишкердин аркасынан менин үй бүлөмдү куугунтады, мени куугунтады. Ошол Кытайдын заказы менен жалган маалымат тараттың деп менин үстүмө иш козголгон. Менин үйүмдө обыскалар жүргүзүлгөн. Кытайдын заказы менен. Мен бир гана Алладан коркомун. Бир гана Аллага башымды ийем. Башка корко турган жерим жок. Коркпогула, болгон деп. Мына мисалы үчүн 3 жылдан бери мен соттошуп келдим. Өзүңүз билесиз, мен ошо силердин талабыңарды талашып келдим. Канча деген заводдун кызматкерлери арызданган мага. Айлыкты көтөргүлө, бизди кул катары иштетип атат могу кытайлар биякта депчи. Айлыкты көтөр деп маселени көтөрсөк, эртеси иштен айдап атат баарын куугунтап. Каалаган жериңе барып арызыңды жаз. Колуңдан богам келбейт деп. Туурабы? Бирок туура эле. Ошол кааласаң иште, каалабасаң кете бер дейт да, ошол ачык эле айтат. Силер эми корккондон айта албайсыңар аны. Неге дегенде үй бүлөнү багыш керек, семьяны багыш керек. Туура эле. Унчукпай жүрөсүңөр. А булар мыякта миллионду, жүздөгөн миллиондорду жеп отурушат биякта. А силер 15-20 миң сомго кул катары иштеп атасыңар биякта. Туурабы? Чаң жутуп. Качанга чейин? Бирок ушу маселени көтөрүш керек, бирок чечиш керек да. Биз тез эле кирип турабыз өзү. Айлык аз дейбиз, эме дейбиз. Кааласаң иште дейт, каалабасаң кете бер дейт ошол. Башка эмне кылабыз? Кааласаң иште, каалабасаң кете бер дейт да ошол да. Булар келгенде цементтин баасы 4,5 миң сом эле, туурабы? Булар келгенден кийин 5,5 миң сом кылып койду. 1000 сомго кымбаттады цемент. Бирок эмнеге силерге 1000 сомдон айлык куш бербеди деген суроо. Бизге туура эле. Бизге жылыга баягы 10%тен кошуп атат эле, ошол азыр былтыркы жылы кошулуп атат. Короче, мына жылычы, жаңы жылдан. Мына сиз жигитче айтыңызчы. Мен койгон талаптар туурабы, чынбы? Туура эле. Коррупцияга мал бүткөнү бардыгы билебиз заводдо. Мындай болсо керек, бирок анын толук маалыматыбыз жок го, бирок ошол маселелер туура эле. Биз талашканыбыз мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, туурабы? Бардыгы адилеттүүлүк болсун. Мейли. Биз алардан миллион төлө деген жерибиз жок. Жок дегенде бир 50 миң, 60 миң айлык кылып койрак болчу эле. Көтөрүш керек, туура эле. Мына жерде жүздөгөн миллиондорду таап атат. Бул силер ушул цемент чыгарып атасыңар. Рабочилердин мээнетин баалаш керек да, ошол көтөрүш керек, туура эле. Туура. Бардыгы колдойт бул маселени өзү негизи. Өзү коллектив мени колдоп атат, мени күттүңөр, чын айтыңызчы. Сизди көптөн бери жоксуз, сизди иштен кетти дешип жүрүшөт да бардыгы. Бирок соц тармактардан көрдүңөр, уруп атасыңар, туурабы? Ошону айттым. Коллектив колдоп атат, мени күттүңөр. Колдойт. Колдойт. Мен бул жактан 1 сом жеген жерим жок. 1 грамм цемент өзүм алган жерим жок. Бул Кытай ишкерди биз кетиребиз бияктанчы. Мен сизге убада берем, президентибизге кайрылабыз. Мындай коррупционерлер биякта иштебеш керек Кыргызстанда. Бул заводдо порядокты келтириш керек. Айлыктарды көтөрүш керек, соц пакеттерди көтөрүш керек. Мына жерде кулачтын эли чаң жутуп өлдү. Мына жерде жинжиген айылып отурат. Канчалаган арыздарды жазып. Чаң жутуп атабыз, качанга чейин жүрөбүз деп. Мыйзамдуулук мына орноду. Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, мен үмүтүм бар. Туура жана мыйзамдуу чечим кабыл алып берет, туурабы? Туура эле. Бизди элди колдоп берет деп мен ишенем. Туура чечип бериш керек да энди ушул маселени. Мындай Кытай иштен кетиш керек биякта. Иштесе жакшы иштеш керек, болсо кетсе кетиш керек да. Туура иштесе жакшы иштеш керек. Ошол эле биздин талабыбыз, башка нерсе жок.